Башыма түшкөн оор сыноодон акырындык менен суурулуп чыгып келе жатам, дейт белгилүү актриса Шайыр Касмалиева. Анда эмесе маекке көңүл буруңуз. Биринчи турмушумдан катуу көңүлүм калган. Көпкө чейин турмушка чыккым келбей жүрдүм. Экинчи жолу да туура эмес адамга туш болуп көңүлүм үшүгөн. Кийинчерээк жалгыздык жан дүйнөнү кыйнай баштаганда жалгыз болгон болбойт экен деп турмушка чыгууга көңүлдөнүп калган учурда дагы бир адамга жолуктум. Ал да үмүтүмдү актаган жок. Шаабайым катуу сууду. Күйөөгө тийбейм деп ошондо бүтүм чыгаргам. Аял болгондон кийин сүйүүнү, мээримди, камкордукту эңсейт экенсиң. Бирок түбөлүктүү адам болбосуна көзүң жетип турса, экөөңдүн көз карашың, максатың эки башка болуп аткандан кийин андай адамды жаныма жолотуп эмне кылам дедим. Жан дүйнөмдү түшүнгөн, мени менен бирге жол баскан адамды көрө алган жокмун. Акыркы 3-4 жылдан бери оор сыноодо жашадым. 2018-жылы махабат тасмасын тартканбыз. Ошондо ишенчээктигимдин айынан 1-2 адамга алданып карызга батып калдым. Убагында иштешебиз деп сөз берген адамдар мени таштап кетишти. Ошону менен азаптуу 4 жыл баш көтөрбөй, уйку бетин көрбөй, бир нече жумушта чуркап эмгектендим. Банктан чоң суммадагы насыя алган элем. Аны жаптым. Бирин-серин адамдардан карыз алдым. Алардан четинен кутулуп келе жатам. Айтор буга чейин көп сыноону башыман өткөргөм, бирок ушул жолкусу баарынан ашып түштү. 6 саның аман болуп, сыноо катары кабыл алып, өзүңө ишенсең баарын жеңсең болот экен. Эгер өзүңдү санаа менен туңгуюкка кептеп, эми кантем деп аргасыздыкка жеңдирип койсоң, кайра баш көтөрүү оор болуп каларын билдим. Башында өзүмдү таштап, жанымды кыйып койсомбу деген ойлор да келди. Кудай мени жанымды алып кетти деп ыйлаган күндөрүм болду. Ошондо кызым оюма келди. Өзү жалгыз болсо, же атасынан кайрым болбосо кантип кызымды таштап кетем? Эмнеге мен кызымды калтырып кетишим керек? Өзүм ката кетирдим. 6 саным аман. Башым иштеп, көзүм көрүп атат. Эми ушул аңдан кайра өзүм суурулуп чыгышым керек дедим да күчтөндүм. Анын айласын кылып, сценарий жазып алып, дем өрчү издеп кирбеген ишигим калган жок. Айрымдарына ушундай абалда болуп турам. Киного тартып карыздарыман кутулсам дейм деп ачык эле айттым. Баары эле макул деп кайра айнып атышты. Ошондо бир капкандан суурулуп чыга албай атып, экинчисинде чабылбайын дедим да ал сценарийди текчеге коюп койдум. Чайхана ТВ студиясына жумушка кирдим. Мектебим бутуна тура баштады. Ошентип акырындык менен кыйынчылыктан кутулуп келе жатам. Элимдин пейили, боорукерлигинде чек жок экен. Колдойлу, эсеп ачыңыз дегендеринен бала кыял жаным банктан эсеп ачтым. 3 жолу текшердим. 0 бойдон турат дешти. Ошондон кийин үмүтүмдү чектедим. Балким ошол учурда жардам бергиси келип, андан кийин өз тиричилигине алаксып калышкандыр дедим. Билесизби, баарынан да мага моралдык жактан колдогондору, жакшы сөздөрү дем болду. Жабыркап турган жан дүйнөмө берген жардамдары артык болду.